Бар болуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен Алмаз Тажыбай. Бүгүнкү менин видеом, кайрылуусум 5 январда 2021 жылда биздин боордош казак бир туугандарыбызда чоң трагедияга айланган ошо Назарбаев менен Токаевдин дегеле ошо олигархтардын бийлигине каршы bir bölüktörü karşı çıkanlardı 238 adamın oşa birlik ödör atıp satışkan. Oşa atıp satışkan günösün degili oşa başlamanlardı. Kanday bir Kırgız Respublikasının jarandarına 174 jarandarına ilip koyuş degендей dalil bolup чыгып атат. Аны официалда түрдө Казакстандын башкы прокурору Берик Асылов айтып чыкты. Албетте Кыргыз Республикасынын дегеле кыргыздардын жараны ушундай айтылган сөзү жөн калтырган жок. Социалдык тармакта ушу кызуу талкуулар болуп атат. Албетте мен дагы чыдабай ушу кайрылууга да келдим. Анткени мен bir yerde kандай bir 174 Kırgız'ın jarandары teröristler olup mesela Bişkek'ten kандай bir oşo Kazakstan'a uçak menen konup degендей bir sözdördü, bирок анын далили жок да, ошондой кандай bir күнөөлөрдү айтып чыкты. Албетте жана айтып кеткендей Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги өзүнүн ошо айтылган сөздөргө чекке какты. Өзгөчө ошондо биз Казакстандан биздин 600 жарандарды алып чыктык. Ошонун арасында Риза Хунов деген биздин таланттуу музыкантыбыз дагы ур токмокко алынып, кыйноо менен дагы башка жарандар ошонун астында кыргыздар кармалып калган. Ошолор жөн эле кармап эле. Анан баягы террорист деп Такаев өз убагында айтпады беле, 20 000 teröristler anан ошолорго күнөө табыш керек болчу, кандай бир сырттан келгенде. Анан ошо жалпы эле Борбор Азиядагы казак эмес улутундагыларды кармап, өзбек, тажик жана башка кыргыздарды кармап эле ошолорго күнөө илип, ички иштер министрлиги Казакстанга келип сабап, ур токмокко алып, мындай признание кылдырып, ошондой сүйлөтүп, ошондой бир душманды бирөө күнөөсүн бийлик өзүнөн алып, сырткы душмандар деп чыгарып койгону ошо далил да болгон. Демек, бул эмне себептен мындай жанагындай кайрылуусу Борбор Азиянын элдерине, өзгөчө түрк тилдүү элдерине, ошо мурда биз кыргыз бир эл болгон, кийин бөлүнүп кеткен казакка анан кыргыздарга ортосуна достугубузга далака келтирген сөздөр туура эмес деп эсептейм. Антип далил жок болгондон кийин мындай өзүнүн күнөөсүн, өзүнүн көзүндөгү күнөөлөрдү көрбөй башка бирөөгө шылтап койгон. Негизи мындай да ошо бийлик эгерде алсыз болсо, же эле адам алсыз болсо, күнөөнү өзүнүн мойнуна албайт, бирөөгө шылтап коет. Бул деген аябай начар адамдын сапаттары болот да. Ошондой кылып Берик Асыловдун атынан өз убагында жана Токаев 20 000 террористтер деп, анан Токаев болсо өзү ошо эскертүү бербей эле аткыла деп буйругу берген. Аны дагы билебиз ошо жылдары. Андан тышкары ошо жааматтык коопсуздук боюнча келишимдин уюмдарынын атайын кызматкерлерин чакырган. Ошо алтыларында ар бир ошо биз билебиз, бул Белоруссия, Орусия, Армения, Кыргызстан, Тажикстан ошо уюмга кирет, ошо аскерлерин алып барылган. Кыргызстандан дагы Токмок Кант шаарынан бизде орустардын базасы бар. Ошо базасынан биздин атайын кызматкерлери жүктөп алып кетип, ошол жерде кондуруп, Алматанын теплоэлектростанциясын кайтарууга деп коюшту. Бирок видеолордо жүрөт, ошо ОДКБнын же болбосо ЖККнын бронемашинасынан ошо тынч жүргүнчүлөрдү автомат менен аткылап жатканы бул аябай начар.
Анткени мен ошого барганга дагы Кыргызстан жарандары, активдүү жарандары ошо биздин ак үйүбүздүн алдына 6-январда чыгып, бардырбагыла, бербейгиле, аскерди жибетпейгиле деп жогорку кеңештин депутаттары менен сүйлөшөт, тилекке каршы депутаттар менен биздин бийликтер алып барышты. Эми мисалы казак элин ЖККнын мүчөлөрү дагы атты деп. Мисалы казак элине ошондо дагы биз эткенем, ошо аскерлерди жибербей эле койсо болмок депчи Кыргызстандык. Демек эми мен ишенип атам, аны мүмкүн ошо улуттук гвардия Казакстандын менен жанагы ЖККнын аскерлери, бирок кайсы мамлекеттин тааныбал, мүмкүн бул орустар менен колдонуп атып салганга эми биз жалпы ошо 5 мамлекеттин ЖККнын мүчөлөрүнө дагы моюн элет. Өзгөчө мына кыргыздарга дагы мына силер атып салдыңар депчи ошол жерде. Анткени видеолор жана башка далилдер бар экен да, фактыларчы. Ошо аябай кайгыруу болуп атат да. Мындай айтканда ошо 238 адамды көбүнчөсү 151 адам Алматы шаарында атылган. Ошо шаарга чыгып биз террорист эмеспиз деп 6-сында чыккан ошондой жарандарды дагы атып салган. Мисалычы биз террорист эмеспиз, жөн тынч жаран, тынч чогулушка чыгарып айтканга да алар да ошондой мыкачылык менен репрессиялуу атып салганды, бул факт. Бул эмнени айтып атат? Бул болсо ошо транзит бийлик өткөндө Назарбаевдин Токаевка бийлигине келгенде жанагындай кандай бир жаңжалдар чыгып кеткен. Анын себебин мен айткам, 2-январь күнү Жан өзөндө, Ак тауларда баягы суюктуу газдын баасын жогорулуп кеткенде аны төмөн түшүргүлө деп социалдык эле, мындай экономикалык эле талап болчу. Кийин болсо башка региондорду дагы колдоп кетишкен. Анан бул саясий талаптарга айланып калгандан кийин бийлик ошол жерде Токаевдин колунда болгон КНБ деп коет, атайын кызматкердин башчысы менен буйрук берген, ошолорду провокация кылып, буларды кандай бир оошторун тынч жабабыз деп, чихари деп коет, бул дүйнө жүзүнө колдонот. Мен мурда дагы айтып атам, атайын кызматкерлердин мурдакы ошо күчтүү органдарда иштеген, күч органдарда иштеген же укук органдарда иштегендерди же ошонун арасында атайын провокаторлор кирет. Мындай айтканда, андан тышкары каралар да киргизет. Биз билебиз, жеке арман дегендердичи ошондой барып анан кийин жана башаламан кылышкан. Эми мындай айтсак, жөнөкөй демократияны, тартипти тарбияланган жарандар албетте бирөөнүгө кол көтөрбөс эмес, бирөөнүн мүлкүн да курдабайт да. Ошол жакта кандай бир атайын кылган, ошондой жалданып, өзү эле казактын ошол жакта болгон жарандарын, эми Казакстанда деле бизде деле опук болгон, бизде деле буну 3 ирет көргөнбүз, жанагы 3 инкылаптачы. Ошондо деле Кыргызстандын сценариясында боюнча ошо каралар менен керектүү учурларда ушундай провокацияларга кылынат да. Эми аны билбейсиң кайсы тарапта. Бул жерде ошо менин боюнча, жеке оюм боюнча, бул казактын атайын кызматкерлери аралашкан. Анткени мен алар билген кантип кайсы жерге ошо каралар менен уюштурулуп, жанагы башаламан кылып, тоноо кылып, мародерство кылып талкаланган. Буну кыргыз элибиз башыбыздан өткөрбөдүк 3 ирет. 2005-жылы мародерлорду билебиз да. Анткени мен кедей эл болсо бирөөнүн мүлкүн талкалап алганга барат. Биринчи баштаган бул кимдер болот? Бул криминалдуу элементтер болот. Ошолор баштайт. Криминалдуу элемент, мурда отуруп келгендер, ушундай кандай бир зомбулукка жакын, коркпогондор кылат да. Мындай жөнөкөй жаран эч качан бирөөгө кол көтөрүш эмес, бирөөнүн мүлкүн албайт да. Анан ошо менен илинип кетип калган жарандар жана магазиндерди тоноп, кандай бир ошого кызыгып азгырылып кетет да ошо жердечи.
талпанын мындай айтканда топтордун талпанын психологиясы ойдон келет да. Бирок ошонун баарын провокация кылган бул атайын кызматкерлер. Мен ишенбейм кандай бир террористтер сырттан кирип келип анан даярдады деп. Эгерде ошондой террористтер кирип келсе, анда биздин да күчтүү атайын кызматкер КНБС каякта карап турду. Ага чейин ушундай жанжал чыгып кетпесин деп кайтарбайт беле. Демек бунун баары жомок. Жомок жөнөкөй элге да. Анан жанагындай мейли жомок болсо да, ошо күнөөсүн өзүнө албаса да унчукпай койбой, жок кандай бир өзүнүн кошунасын кыргыздарды же башка ошо өзбек же башка жарандарды ошол жактан террористтер кирип келген деп эми мына Берик Асылов баш прокурор Казакстандын ошону айтып атат да. Эми бул уят эле да. Ушундай айткан сынга алып атат. Кыргыздарды эле эмес, жалпы Борбор Азиядык эмес, ошо Казактын жарандары да социалдык тармактарда айтып атат. Эми билебиз, Казакстанда мыйзамдар, күч органдар аябай катуу, мындай репрессия бизден дагы. Ошон үчүн көп учурларда алар айта албай жатат. Ошону менен бөлүшүп айтат элем, ал андай эмес, ошо бийликтин транзитин кылган Токаев кылган. Менин боюнча бул дагы бир биздин кесиптештер да, ошо Казакстандын саясат талдоочулар дагы айтып атат. Бул Путинге Санкт-Петербургка барганда, Назарбаев убагында барганда эле ошондо сүйлөшүп койгон. Назарбаевка кетесиң деп эле бетке айтып эле эскертүү бергенден кийин ал өзүн жоготуп койгон деген дагы сөздөр болуп атат. Анан колунан Лукашенко алып чыгып башка тиги унаага отургузуп кетирген, жөнөткөн. Путин менен Токаев калганда. Демек бунун баары эми провокация. Керек болсо ошо Жан Өзөн же башка шаарларда жанагы мүмкүн атайын жанагы газ, суюлткан газдын баасын унааларга болгон отунду ошолорду мүмкүн атайын дагы көтөрүп койгон. Ошондо анан жанжал чыксын деп дагы биз билбейбиз да. Дүйнө жүзүндө ар бир нерсе бирөөнүн артынан бирөө турушу мүмкүн, мындай эле бирок колдонуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бул мен ойлойм 21-жылы январда, анын 20-жылдын жаңы жыл өтүп атканда ошонун баарын бул атайын уюштурулганга окшошуп калып атат да. Жанагындай көрүнүштөр менен Санкт-Петербургка барып Путин менен жолугушуп, Назарбаев шок болуп, ага башка унаага отургузуп, эки унаа өзгөчө кетишип, кандай бир ошо бийликтин транзити болсун деп. Анан жаңы жылдан кийин эле жанагы газ, суюлткан газдардын баасы көтөрүлүп, анан ошо Жан Өзөн, Актау, башка шаарларда экономикалык жактан мындай талаптар болсо, анан кийин алар жанагы саясий талапка айланып, бирок эң акырында мен силерге эмне деп айтат элем, ушундай провокация эмне болгон, эмне болсо дагы бул Казакстандын 30 жылдык ичиндеги тарыхы 1986-жылда ушундай бир чоң каршылык көргөзгөн болгон Желтоқсан деп. Анда кыргыздар барып жардам берген, чын эле боордаш казактарга, ошо Колбинге каршы чыккан биздин ошондо биз деле жаш болчубуз, ошо биздин жаштарыбыз барып казак бир тууганда жана репрессия кылып, анда дагы атылып жоготулган да 86-жылы. Эми ошол жылдан 40 канча 30-тан ашык 40 жылга чейин болгон бул биринчи суверендүү болгон Казакстан болгондо биринчи инкылабы болуп калып атат. Инкылабы жанагындай жоготуулар менен болот. Эң кайгылуу болуп атат. Мен билем, кийин тарых өзүнүн ордуна коет. Эгерде чындык баары ийилет, бирок сынбайт дегендечи, бул анткени мен күнөөлөр табыш керек, күнөөлөр өздөрүнүн мойнуна алыш керек. Бул тарыхый жактан. Анан бизде азыркы технология менен кандай бир элди манипуляция кылып, элге сырткы душмандарды кылып же ички душмандарына кылып, бийлик албетте өз мойнуна албайт. Жанагы видеолордон эле көрүп атпайбыз, ошо аскер кызматкерлер атып аткан. Ошон үчүн бул бүгүн ушундай окуя болду. Көргөнүңүзгө менен рахмат. Силер менен Алмаз Тажыбай болду. Кош болуңуздар. Аманчылыкта.